Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга болгон жогорку деңгээлдеги мамлекеттик сапары жыйынтыкталды. Анда кызматташтыктын бардык спектри боюнча эки тараптуу мамилени тереңдетүү маселеси талкууланып, 15 чукул саясий, дипломатиялык, маданий, гуманитардык жана соода-экономикалык алаканы жандандырууга багытталган документтерге кол коюлду. Бир нече жылдан бери жабык турган Карамык жана Бордобө чек ара бекеттери ачылды. Быйыл эки өлкө талаштуу чек ара тилкелерин толугу менен тактоого жетишти. Эки рет куралдуу кагылыштан кийинки бул кадам дипломатиянын эң чоң жетишкендиги катары каралууда. Президент Садыр Жапаровдун бул сапарынын саясий мааниси эмнеде? Аны Кабар улуттук маалымат агенттигинин талдоо тайм берүүсүндө талкуулайбыз. Талкуунун коноктору Тышкы иштер министрлигинин мурдагы статс катчысы, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы, эксперт Данияр Сыдыков мырза, Соода өнөр жай палатасынын вице-президенти Авазбек Керимбаев мырза, жана экономика министрлигинин алдындагы экспорт өнүктүрүү боюнча Кыргыз экспорт борборунун жетекчиси Урмат Такиров мырза, студиябызга куш келипсиздер. Талкууну мен журналист Кубанычбек Жолдошев алып барам. Анда эмесе Данияр мырза, сөздү сизден баштасак, президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга болгон мамлекеттик сапарынын саясий дипломатиялык маанисине токтоло өтсөбүз. Чоң рахмат, Кубанычбек мырза. Чыныгы сиз абдан азыр жогору туура айттыңыз. Өтө мындай татаал замандарда болгон оор, чыр-чатактарда болгон ушу 20 жылдан ашык ушундай бир татаал мамилелердин жыйынтыгы сыяктуу өзүнчө ушундай бир жаңы эки тараптуу мамилелердин жаңы барагы ачылгандай тарыхый иш сапары болду деп айтса туура эле болот да. Буну чындыгында айтканда эмне негизи болгон? Негизи болгон эң мындай чоң, өтө татаал маселе чек ара маселесин чоңуна чыгартырып чечим кабыл алганын ошол түрткү болду да. Ого чейин эки тараптуу мамилелерге ар тараптардан залакасы тийип турганда эч кандай мындай кызматташтыкка жол бербеген маселе болчу. Мен дагы айтып кетким келет, кээ бир мындай чала эксперттер же мындай бир өзүнчө бир башка көз караштар менен өзүнүн болжомол прогноздорду берип жүрүшкөндө, Фергана өрөөндө эч кандай тынчтык эч качан болбойт. Бул ошо чек ара маселе уруш согушка чейин алып барат. Анан кырдаал оңолбойт дегендей ар кандай ой пикирлер пайда болгон да. Ошондой татаал мезгилге карабай, ошондой элдин мамлекеттин кызыкчылыгына карап, анан ошо керек болсо региондун коопсуздугуна карап туруп, биздин президентибиз өзүнүн саясий эркинин көрсөтүп, ушундай бир Тажикстан менен Өзбекстандын президентинин сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, ушул үч президент чыныгы бири-бирине колдоо көрсөтүп туруп, тиешелүү комиссиянын алкагында чек ара маселесини акыры аягына чейин сүйлөшүүлөрдү жеткиришип, ушундай бир тиешелүү келишимге кол коюшканда. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, жакында эле март айында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстанга мамлекеттик иш сапары менен келип кетпеди беле. Ошол иш сапарынын алкагында тиешелүү чек ара боюнча келишимге кол коюлган. Анан 4 ай өтүп туруп, жооп визит катары биздин президентибиз мамлекеттик сапар менен Тажикстанга барып келди. Бул эмнени белгилейт? Бул чыныгы биздин президентибиздин ниетине, мындай каалоосуна тезирээк эки тараптуу мамилелерди жаңы деңгээлге, жогорку деңгээлге көтөрүшүнө бүт шарттарды түзүш керек депчи. Мен айтып кетпедим беле, 20 жылдан ашыгыраак убакытты биз жоготуп койдук. Ошо менен арзабаган былтыркы соода жүгүртүүнү карап койсоңуздар, 12 миллиондун тегерегинде эле болуп атат. Өзбекстан менен эки президент амбициялык планды коюп атышат, 2 миллиард долларга чейин жеткиребиз деп. Тажикстан менен деле мүмкүнчүлүктөр, шарттарыбыз деле ошол эле деңгээлге жеткиргенге бар да. Ошону дагы түшүнүп,
элге дагы чектешкен областтарда элге шарт дагы түзүлсүн, элдик дипломатия күчөсүн, анан тиешелүү ишкерлерге, бизнес тармактарга мүмкүнчүлүк, шанстар дагы ачылсын деп туруп ошондой жооп визит тез арада өттү да. Анан биз бүгүн баардыгыбыз күбө болуп атабыз. Негизги максатка жетти деп эсептесе болот да. Жыйынтыктар аябай зор болуп атат. Мына 15-16 келишимге кол коюлду. Анын арасында ишеним, чек арадагы ишеним боюнча келишим өтө мындай керектүү болуп атат да. Ошого дагы кол коюлду. Энергетика тармагынан, айыл чарба тармагынан, логистика тармагынан, транспорт тармагынан кызматташтык күчөсүн деген тиешелүү чечимдерге кол коюлду, келишимдерге кол коюлду. Мен ойлоймун, жакшы мындай мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Баягындай эмоция, татаал, оор, кырдаал биздин эки тараптуу тарыхый баракты жапсак деп ойлосом, айтсам туура болот. Анан жаңы барак ачылып атат. Бүт жакшы мүмкүнчүлүк шарттар дагы түзүлүп атат. Эң негизгиси эки мамлекеттин эли дагы колдоп турат да. Көп жылдан бери күткөн заман келди. Эми ушуну биз сактоого аракет кылабыз деген баардыгыбыз күчүбүздү салыш керекпиз. Ынтымагыбызды бириктириш керекпиз. Себеби бул жөн эле эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтык жана мамиле гана эмес. Бул бүткүл Борбор Азия региондун коопсуздугу дагы, турукчулук дагы. Бардыгы бүгүнкү күнү дүйнө бизге, Борбор Азияга бир геосаясий субъект катары карап атышат да. Ошого мен ойлоймун, бул өзүнчө регионго дагы, региондун стабилдештирүүнү дагы өзүнчө салым дагы болду деп эсептесе болот. Авазбек мырза, мына сиздер расмий делегациянын курамында Дүйшөмбү шаарына барып келиңиздер. Ал жерде ишкерлердин форумунда уюштурдуңуздар. Деги эле мына эки президент чыгып айтпадыбы, буга чейинки өз ара кызматташтыкты кайрадан калыбына келтирип, жаңыларын кайрадан түзүү боюнча бир топ өз ара сүйлөшүүлөр болгондугунчу. Деги эле ошол жердеги атмосфера кандай болду? Чоң рахмат сурооңузга. Бул мамлекетибиздин президентибиздин иш алкагында биздин соодон жөө палаталар, Кыргызстандын соодон жөө палатасы жана Тажикстандын соодон жөө палатасынын инициативасы катары ишкер кеңешин түзүү боюнча биз келишим даярдаганбыз. Аларды эки тараптан тең биздин лидерлерибиз колдоп, ошол президентибиздин көзүнчө биз келишим түзгөнгө мүмкүнчүлүк алдык. Бул эмне дегенди билдирет? Бул ишкер кеңеши негизи бизде көп мамлекеттер менен иштер кеңеши бар, кеңешмеси бар. Казакстан, ошол эле Өзбекстан, Туркия, Саудовская Аравия деген сыяктуу көп мамлекеттер менен ишкер кеңеши. Бул ишкер кеңешинин эң чоң максаты эки өлкөнүн ишкерлерин бир аянтка топтоо жана бардык болуп аткан карым-катнаштарды, соода-экономикалык карым-катнаштарды чогуу чечүү, көйгөйлөр жаралса чогуу чечип, ошо көйгөйлөрдү мамлекеттик органдарга жеткирүү жана өнүгүүгө бир дагы мындай күч берүү. Иш форуму жөнүндө мына Урмат мырза кененирээк айтып кетет. Бул Кыргыз экспорттун уюштурган иш-чарасы болчу, чоң иш-чарасы. Анын жөнүндө кененирээк Урмат мырза айтып кетет. Бирок мен айтайын деген нерсем бул негизи иш чөйрөсүн ушу соодон жөө палаталары алып барыш керек, туура бул чечим. Анан биз ойлойбуз, жакын арада ишкер кеңешинин топтомун түзүп, тажик тараптан, биз тараптан да ишкерлерди чогултуп, биз жакын арада иштерди баштайбыз деп ойлойбуз. Буга мына Данияр мырза айтып кетти, товар оборот бизде белгилүү себептерден өтө аз болчу. Себеби эми ойлойбуз, жаңы барак ачылып, бул товар оборотту, экономикалык, соодалык
карым катнаштарды дагы чоң деңгээлдерге жеткиребиз деп эсептейбиз. Урмат мырза, айтып өтсөңүз, анда мына ошол эки тараптан биригип 300дөн ашуун ишкерлер форумда топтолгон экен. Кайсыл багыттарга негизинен артыкчылык берилди, кайсы тармактар өзгөчө кызыкчылыкты жаратты, ишкерлер ортосунда пикир алмашуунун жыйынтыктары кандай болду? Чоң рахмат. Негизги ушуну айтып берген башында биз биринчи бул жакка мамлекеттик иш сапар болгондо, ошо Эмомали Шариповичтин март айында бизге сразу тапшырма түшүрүлгөн. Биз ушул Тажикстан менен кандай соода алакаларды изилдөө иштерди алып баргыла депчи. Биз ушул азыр дүйшөмбү бараткан сапарыбыз бул 4-чү да иретте. Биринчи сапар бул биздин жанакындай ювелирный форумга катышып келишкен балдар. Анан биз соода миссияны уюштурганбыз. Худжанд, Хатлон, Душанбе региондорду изилдеп, бүт мамлекеттик органдар менен, жергиликтүү бийлик менен, бизнес структуралар менен, ишкерлер менен ар кайсы тармактан кандай соода мамилелери мурда болгон ишканалар менен жана уюмдар менен жолукканбыз да. Бул ушундай активдүү биз ишти алып барганбыз да. Анан кийин биз ушу июнь айында Худжан шаарында, Сукт регионунда чоң көргөзмө өткөн, универсалдуу эл аралык ошол жака бизде ишкерлерди алып барганбыз да. Уюштуруп биздин улуттук павильонду. Андан кийин ушул бизге маалымат түшкөндө ушул мамлекеттик иш сапар болот биздин Садыр Нуркожоевичтин. Биз ошого бизге да тапшырма берилген, ушул бизнес форумду уюштурууга. Анан ошол жактан биздин өнөр жай өндүрүш көргөзмөнү уюштурууга деп. Биз ага чейин уже пландарыбыз бар болчу. Ушул 8-9-10 июлда алардын өндүрүш министрлиги ал жакта жеңил өнөр жай текстиль көргөзмөнү жана форумду уюштурмакта. Бирок ушул даталарга биздин Садыр Нуркожоевичтин иш сапары туура келди. Ошол биз ошол жарым павильонду, жеңил өнөр павильон өзү Кыргызстан ээлеп койду да. Ошондо биздин планыбызда 28 ишкана бар болчу. Аягында болсо биз ушул өндүрүш, тамак аш, айыл чарба, автоунаа чыгарган ишканалар, жанакындай малый авиация деп коет, ушул ишканаларды биз баардыгын топтогондо 73 ишкана көргөзмө өзүнүн продукциясын алып барган. Ушу эми кайсы жыйынтыктарды кыска айтып кетсек, негизи биринчи бул эки тараптуу мындай эксперттик долбоорлор жана сөздөр алмаштырган. Биринчиден бул жеке сектордон бизден ушул айыл чарба өнүктүрүү боюнча ассоциациянын жетекчиси катышып келген, биздин кепилдик фонддун жетекчиси катышып келген, биздин фода жанакы фонд социалдык партнердик фонддун жетекчилери катышып келген. Биздин ошол структуралардын азыркы учурда боло турган кандай бизде ыкмалар бар. Ошо жеке секторго колдоо көрсөтүү. Анан эки тараптуу жанакындай сооданы бизде максат бар да. Эки президент бизге бир максат берди. 2030-жылга чейин 500 миллионго жеткириле деп сооданын көлөмүн. Биз ошону тармакты тажик тармак менен ошо тарап менен сүйлөшкөндө биз айттык, бизде мындай сунуш бар депчи. Бизде фонд бар, кепилдик фонд. Сиздерде мындай жок. Биздин фонд как раз ушул аларга өзүнүн идеяларын, долбоорлорун, ыкмаларын көрсөтүп атат. Анан биздин ошо кепилдик фонддун мисалы жетекчиси мындай сунуш берди. Регионалдык фонд түзөлү депчи, кепилдик. Биринчиден ошо эки тараптуу фонд болсун. Кандай эгер контракталар болсо, ошолор контрактылардын кепилдигин болуп бергенге ыкма болсун деп. Экинчиден биздин ошо Тажикстанда деле бир мындай көйгөй бар, бул жанакындай тери жана жүндүн кайра иштетүү. Алардын өтө ылдый болуп турат бүгүнкү күндө. Биз ошол эле Хатлон регионуна барганда, Бактар шаарына, алар айтышты, бизде ошондой проблема бар деп. Биз сразу ошол биздин составка, бизнес форумга фонд социального партнерства коштук да, алар долбоор бар да. Ошо биздин биздин Садыр Нуркожоевич койгон тапшырма бар. Ошо жүн мусор болуп ыргытпасын.
фермерлер кайра иштеткиле депчи. Ушул долбоордун биздин аларга биз идея долбоор катары көргөздүк. Экинчи эксперттик сессия бул региондор. Сиз өзүңүз билгендей, мисалы Сук региону бул өндүрүш жактан күчтүү. А бизде болсо Чүй региону күчтүү. Анан ушул эки региондун ортосуна мисалы кандай соода долбоорлорду алып барса болот. Ушул эле форумдун алкагында 18 бизнес келишимдерге кол коюлган. Анын бирөөсү ошол эле мисал катары Суктан биздин бул жакта курулуш компаниялар бир алюминийден чыккан жанагындай радиатор, жылуулуктун радиаторлорун сатып алат да, чоң көлөмдө. А биз тараптан мисалы ошол эле учурда Айнек биз ошол жака как раз көргөзмө уюштурганда Интергластын Айнегин алып барганбыз. Ошо алар 2 миллионго контракт кол коюлган. Жалпы жеке мындай кыска эгер маалымат катары айтып кетсек, биз ойлойбуз Тажикстан бизге бул приоритеттүү базар, рынок. Себеби эгер биз тарыхый статистиканы карап кетсек, бизде Кыргызстанда негизги дефицит соода дефицити болуп кетет балансты карасак. Бирок Тажикстан менен бизге ар дайым профицит болчу. Ошону биз эске алып туруп, Тажикстан менен биздин соода мамилебиз күчтөндүрүш керек. Анан биз ойлойбуз кыска мөөнөттө эле 500 миллион сооданын көлөмүнө жетебиз деп. Себеби эгер былтыркы сооданы карасак, былтыркы товарооборот 1 миллион 800 миң болду. Азыркы уже экспорт Кыргызстандан 1 миллион 600-кө чыкты 4 айда. Бул эмнени билдирет? Ошол эки биздин мамлекеттердин лидерлери, алардын чечими биз качан кол койдук? Мартта. Ошол 2 айдын ичинде 1600 уже экспорт кетип атат Тажикстанга. Бул эмнени билдирет? 2 айдын көлөмү 1600 болса экспорттун, а биз импортта кылабыз да, то есть импортта да өсүп атат. Бул эмнени билдирет? Биз бул максатка жеңил жетебиз деп ойлойбуз. Себеби логистика катары, логистика жактан Тажикстан деле алардын эмеси географикалык эме, бир жактан Афганистан алардын мамилелери кичине эме азырынча жакшы эмес. Анан ал жакта Өзбекстан. Биз болсо аларга жанакындай транзиттик потенциалыбыз бар, соода потенциалыбыз бар. Бардыгы жактан биз ойлойбуз ушу Тажикстан менен иштеш керекпиз. Анан алардын өзүнүн рыногун карасак, 13 миллионго эмеси жетти адамдын саны. Алардын мисалы 10 миллион. Анын ичинде 3,5 миллион мектептин окуучулары. Алар бизге айтышты, бизге ушу школьный форма керек. Биздин ошо ишкерлер 25 компания барды, ошо ишканалар жеңил өнөр жай тармагынан. Биз аларга айттык, жакшы даярдангыла, себеби алардан талап бар. И азыр биздин балдар чалып атат, күнүгө группага жазышат да. Мен группаны просто карап турам да. Ай, баланча ишкана, келгиле өзүңүн стендиңерге, клиенттер, кардарлар келишти, кызыгы бар депчи. Күнүгө уже жазышат да. Бул эмнени билдирет? Клиенттер бар, кардарлар бар, биз менен иштегенге даяр алар. Деги эле ошо форум жүрүшүндө же андан кийин жыйынтыктай келгенде жалпысынан ишкерлер ортосунда бир контракт деңгээлге чыгып келишимдерге кол коюлду. Ооба, 18 келишим жана контрактлар коюлду, кол коюлду. Биздин азыр орто эсеп менен бүгүнкү күндө уже кол коюлган процесстен биз эсептейбиз 74,2 миллион долларга чыккан контрактлар бар. Анын ичинде сөзсүз түрдө биз айтып кетиш керекпиз, ошо тоген тармагында эсептеш керекпиз. Себеби бизден кабель чыгарган Бек кабель деген ишкана бар. Алар ошолорго алюминий сатып алганга контракт түзүшкөн. Бизге алюминий керек да кабелдерге. Анан мисалы ошол эле бизде Кадамжайда кайра иштеп аткан жанагы сүрмөнү комбинаттын эмеси, алар да түзүштү Талко менен контракт. То есть ар кандай тармактарда көп көлөмдүү контрактлар бар. Жана башка эгер мындай айтып кетсек, орто ишканаларда эле кол коюшкан. Ошо сүт кайра иштетүү бизде Ошто Алайко органик деген компания бар. Алар 2 контракт түзүлгөн. Ошо сүт биздин улуттук ичимдиктерги ошо Тажикстанга экспорт кылганга. Себеби аларда мисалы ошол эле Куртоп деген тамагы бар. Куртоптун эмеси жана чака деп коет биздин сүзмөнүн.
как раз таки алайкунуку жанакындай ичимдик курут бар да. Так ошого тура келип, биз ошо как раз биз сода миссияны уштурган изилдөө болгондо биз менен жетекчиси барган, биз айтканбыз, моуну карап көрсөң, сага туура келет. И как раз ошолор контракт түзүштү да. Негизи эле өз ара соода кызматташтыгынын бир артыкчылыктуу багыттары аныкталдыбы? Мындай жалпы ири долбоорлор боюнча дегенин себеби мурда мисалы үчүн Тажикстан салттуу түрдө Кыргызстандан көмүр сатып алууга кызыктар эле, цемент сатып алууга, башка курулуш материалдарын сатып алууга кызыктар болуп келген. Азыр ошо мурдагы багыттарды кайра калыбына келтирип, анан жаңы кандай бир багыттарды ачканга мүмкүнчүлүк? Сиз өзүңүз билгендей, биздин мурдагы иштеп аткан секторлор кайсы? Бул токен, токендин ичинде бул көмүр. Сиз туура айтып атасыз. Мисалы ошо сүлүктөдөн чыккан көмүр эки түрү бар да. То есть бирөөсү жанакындай ресторанга иштеткен, шашлык жасаганга атайын бир мындай катуу күйгөн көмүр бар да, бир түрү. Экинчи жанакы жылуулук тармакка иштеткен сүлүктүү жана өзгөндөн чыккан эмелер. Ошолорго келишим коюлган. Мисалы, ошо Госкоминвесттин алкагында, Тажикстандын Таджэкспорттун алкагында мамлекеттик мекемелер бар да. Таджэкспорт, Таджинвест. Жана Минпромдун астында дагы бир ачык акционерлик коому бар. Ошолор бүгүнкү күндө жанакындай өздөрүнүн укугу бар да. Жанакындай көмүр, эт, сүт, азыктарды напрямую сатып алганга. Ошо биздин Алай көмүр экспорттаган компания менен кол коюлушкан. Биздин ушу мамлекеттик ишкана Кыргыз көмүр менен кол коюшкан. Жана башкалар да. То есть бул биринчи тармак, экинчи тармак токен тармагы жанакы сүрмө кайра иштеп аткан эмени биздин сүрмөнү комбинатка сырьё керек да. Алар ушу талап кылышты. Биз аларга уюштуруп, алар менен жолуштуруп, биздин экономика коммерция министрлигинин алдында ушу башкармаларыбыз бар, өнөр жай башкармаларыбыз, алардын адистери барып, уюштуруп, как раз бул контрактларга чыкканга аракет кылышты. Данияр мырза, мына айтсаңыз, буга чейин дагы кошуналар менен, айрыкча ошол эле Өзбекстан менен, ошол эле Тажикстан менен соода кызматташтыгын, экономикалык кызматташтыкты арттыруу боюнча бир топ документтерге кол коюлчу. Бирок эмнегедир ошолордун көпчүлүгү кагаз жүзүндө кала берчү да. Анан мунун негизги себептеринин бир катары мындай өз ара ишенимдин жоктугуна байланыштуу деп дагы эксперттер тарабынан бир мүнөздөмө баа берилчү да. Мына бүгүнкү күндө айрыкча дипломатиянын негизги тили бул соода дипломатиясы деп айтылат экен да. Ошо чек ара соодасын өнүктүрүү, өз ара инвестицияларды илгерилетүү сыяктуу иш-аракеттер канчалык деңгээлде ошо өз ара ишенимди, өз ара алаканы тереңдетүүгө өбөлгө түзөт деп ойлойсуз? Аябай кызыктуу суроо бердиңиз. Чыныгы ишкерлерге мамлекет тараптан шарт гана түзүп бериш керек. Ишкерлер өздөрү бири-бирини табып алышып, сүйлөшүп алышат. Себеп ишкерлердин негизги максат биргеликте өзүнүн кызыкчылыгыны, анан эки тараптуу мындай бир пайдасы тие турган долбоорлорду ашыра турган бир иш алып баралы деген ниетте. Анан ошого мамлекет шарт түзүп берсе, алар өздөрү сүйлөшүп алышат да. Мына Урмат мырза азыр жакшы бир үлгүлөрдү, анан ошо өткөн форумдун жыйынтыктарын айтып кетпеди беле. Мен угуп туруп аябай сүйүндүм да. Бул чыныгы жакшы бир мындай көрсөткүч болуп айтса болот да. Президент өзүнүн мамлекеттик иш сапарында эки тараптуу жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, саясий талап тартыш, көйгөй маселелер жок деп белгилеп, анан кийин Кыргызстан ар тараптуу спектрлерде Тажикстан менен биргеликте кызматташтыкты күчөткөнгө даярдыгын билдиргени, анан ошол иш сапарынын алкагында форумдун өткөнү
Ал өзі мындай мен азыр жогору айтып кетпедим беле, ишкерлерге шарт түзүп бере турган эле жыйынтыктардан бири болду да. Себеп жакшынакай мына 18ден ашык келишимдерге кол коюп, конкреттүү кыргыз тараптан экспортты көбөйткөнгө мүмкүнчүлүктөр дагы пайда болду, импорт жагынан дагы пайда болду, ошондо соода жүгүртүүгө дагы көбөйткөнгө шарт түзүлдү да. Эң негизгиси кагазда ушундай сүйлөшүүлөр калбасын дегени бул биринчиси мамлекет тараптан колдоо, шарт түзүү. Бүгүнкү күнү биздин президентибиз өзүнүн кесиптеши Тажикстан президенти менен жалаң гана эки мамлекетке эмес, жалаң гана эки мамлекеттин элине эмес, бүт дүйнөгө көрсөтүштү. Өзүнүн мындай ниеттерини, өзүнүн даярдыгыны, анан кийин ушул күндөн баштап туруп башкача мамиле кызматташтык болбойт. Жалаң гана ушундай өсүү, ынтымактуу, бирдикте боло турган кызматташтык болот деген өзүнүн аябай мындай туруктуу сөзүн дагы, ниеттерин дагы билдиришти да. Бул ишкерлерге, эки мамлекеттин ишкерлерге жакшы бир үмүт дагы түзүлүп атат, дагы келечек дагы түзүлүп атат. Ушундай мамлекет колдоп, шарт түзүп берсе, ишкерлер өздөрү бири-бири менен тил табыша алышат. Эки мамлекеттин ортосундагы соода жүгүртүүгө, экономикалык кызматташтыгына салым кошо турган чоң мындай ири инфраструктуралык долбоорлор бар. Мисалы үчүн Кассамин энергетикалык долбоор. Бул дагы биздин Кыргызстанга экспортко чоң көлөм кылып бере турган, экспортко жаңы бир тармак ачылып берип атат. Жаңы тармак дегеним мурда Совет мезгилден бери калган энергетикалык мындай Борбор Азиядагы кольцо болуп бар эмес беле. Башка бизде экспорт кылганга мүмкүнчүлүктөр жок эле башка мамлекеттерге. Кассамин деген Тажикстан менен биргеликте ушул жай мезгилде электроэнергияны экспорттоого Афганистан менен Пакистанга чейин мүмкүнчүлүктөр, базарлар ачылды да. Бул дагы жакшы мүмкүнчүлүк. Өзүнчө ошол март айында ошол Худжанд шаарында эки президент ушул долбоордун расмий түрдө практикалык ишке ашсын деген өзүнчө бир символикалык аземет көрүшүп, ушундай бир долбоор ишке аша баштады. Бул көп жылдан бери сөздө жана мындай сүйлөшүүлөрдө турган долбоор эле. Бул дагы белгилеп кетип атат. Биздин бүгүнкү күнү биздин жетекчилигибиздин руху дагы, духу дагы, ниеттери дагы сөздөн ишке деген мындай реформалардын чыныгы мындай ишке ашып атканы, элге таасири, мындай пайдасы тийип аткан долбоорлордун ашып аткандардын белгиси болуп атат да. Ошону дагы биздин тышкы тармактагы башка мамлекеттердин жетекчилери биздин президентибизге карап баа беришет да өздөрү. Бу жаңы президент болуп келди. Кандай болот экен? Татаал заманда келди. Бул элди бирикте алабы? Бул чыныгы мамлекетти көтөрөбү деген башында баа берип турушкан. Анан 30 жылда болбогон, сөздө калган, ишке ашпаган долбоорлор мына өзүбүз бардыгыбыз акыйкат үчүн айтыш керек да, акты ак деш керек. Ишке ашып атпайбы? Ошол эле мына үлгү катары Бишкек шаарындагы курулуш иштери, инфраструктуралык мындай өзгөрүлүштөрү, жолдордун жаңылап жүргөндөрү, ооба, пробка, трафикте азыр тыгылып, өзүнчө эле наразы болуп туруп жүрөбүз. Бирок эгерде мындай негизги глобалдык карасак, бүгүнкү күнү Бишкек шаары кадимкидей эле заманбап мегаполиске айланып кетип атпайбы? Биз деле акыры ушу эски Советтен калган шаарда, борбордо жашабай, заманбап мегаполисте жашагыбыз келет да. Ошону бир аз чыдап турсак, ушу 30 жылдан бери болбогон, ишке ашпаган иштер ашып атса, мына айлардын карасаңыздар кандай өзгөрүлүп атат. Кандай мындай
жаштарга да кандай көңүл бурулуп атат, кандай реформалар өтүп атат, билим берүү жагынан да кандай шарттар түзүлүп атат. Ошонун баардыгын карап туруп биздин президентибиздин кесиптештери сырттагылар карайт да, анан кийин бул чын эле күчтүү энергетикалык тың өзүнүн сөзүндөн кайтпай кыймыл менен далилдеген биздин кесиптешибиз деп туруп, анан ошо менен баа берип туруп тышкы саясат тармактагы демилгелерди колдойт да ошо менен. Мына мисалы катары тоолуу аймактардын өнүктүрүү боюнча Кыргызстандын демилгеси 2022 жылы буунун алкагында резолюция менен бекитилген. Бул 5 жылдык план болуп атат. Биз тоолуу мамлекет катары мындай өнүккөнгө ушул резолюция аркылуу жакшы бир мүмкүнчүлүк шарттар дагы ачылып атат да. Акыркысы мындай жыйынтыктап ушундай бир 5 жылдык пландын иш аракеттери кандай өткөнү Бишкекте 2-чи тоолуу саммит өткүдө 27-жылы, мына 2 жылдан кийин. Мен терең ишенемин, ал саммитке чейин көп жакшы мындай иштер дагы ишке ашып, саммитте өзүнчө бир жакшы бир үлгү катары, мисалы катары дагы айтыла турган, анан кийин келечекке дагы жаңы мүмкүнчүлүк, шанстар ачыла турган дагы бир чоң эл аралык глобалдык иш-чара болот да. Ушунун бардыгы эгерде чыныгы мамлекеттин ичинде реформалардын элдин көргөнү, сезип атканы, шарттар бар болгону, мүмкүнчүлүктөр берип атканда мамлекет тараптан, сөзсүз сиздин сурооңузга жооп катары дагы бир жолу кайталап кетейин, ошол эки тараптуу келишимдер ишке аша турган мүмкүнчүлүктөр бар. Буда мен билемин, кыргыз тарап өзүнүн алган милдеттерин аткарат, 100/100. Андан суроо жок. Эң мындай биз күтө турган тажик тараптагы да ушундай бизге мамиле кылса, ошондой эле өзүнүн көз караштарыны түртсө, бул чоң эле мындай жыйынтыктарга жакшы бир соода жүгүртүүнү, ишкерлерге шарт түзөтүп бере турган бир келечегибиз мындай көзүм көрүп эле турат да. Ошого бул формалдуу түрдө калбайт деп мындай көрүп турам. Негизги мына мисалдар айтылып кетти. Ошого жакшы башталыштын башталышы, англистер да айтат, ушу жакшы башталышы бул жарым иши деп. Ошого мен ойлоймун, келечегибиз кең болот. Ошол эле Өзбекстан кошуна мамлекеттин эле соода жүгүртүү кем деле болбойт. Ошо 2 миллиардка өсө турган дагы мүмкүнчүлүктөр толугу менен бар айтсам деп туура болот. Авазбек мырза, айтсаңыз, өзүңүздүн тажик коллегаңыз менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзсөңүздөр керек, бейформал дагы, расмий түрдө дагы. Буга чейин да айтылгандай, соода алакалары бул элдердин жакындашуусунун, өз ара ишенимди калыптандыруунун бирден бир факторлорунун бири экен да. Ошол биздин ишкерлер, биздин өндүрүшчүлөр ушу жон тери менен мамиленин жылууланганын сезиш үчүн кандайдыр бир механизмдерди талкуулап көрдүңүздөрбү? Мисалы үчүн ошол эле тажик инвесторлору Кыргызстанга келип ишенимдүү инвестиция жасай тургандай, же болбосо кыргыз инвесторлору Тажикстанга барып мындай ишенимдүү түрдө бир ишкердиктерин өнүктүрүп, өз ара мындай алакаларды бир жогорку деңгээлге чыгарууга кандай өбөлгөлөр болуш керек, кандай шарттар түзүлүш керек, ошол ишенимди канткенде калыптандырабыз деген сыяктуу маселенин алкагында бир сүйлөшүүлөр болдубу? Анын жыйынтыктары кандай болду? Албетте болду. Биз ошо форумдан кийин эртеси эле эртең менен Тажикстандын соода өнүгүү палатасынын жетекчилери менен өзүнчө жолугуш өткөрдүк. Бул жолугушууда албетте тажик тараптагы, кыргыз тараптагы жаңы багыттарды ачып, ишкерлерге бир жаңы шарттарды түзүп берип, мурунку баягы паузага чейинки ден ашып дагы мындай жакшы иштешели деп аябай жакшы сүйлөшүп алдык.
Эми биздин эки мамлекетибиздин потенциалы өтө чоң. Эмнеге дегенде бизде азыр Тажикстан билесиздер тупикте бир турган бир өлкө. Бизде чоң бир транзиттик потенциалыбыз бар. Буларда Кытай мамлекети менен буларда түз жолу бар, бирок кышкы бир жылда 6 ай климаттык шарттар менен аябай бийик ашуу 4000 метрден өйдө. Ошол себептен ал жактан транспорт каттабай калат. Мына биз Эркештам аркылуу, Торгорт аркылуу, Эркештам аркылуу да биз аларга транзиттик Кытайдан шарт түзүп берсек, логистикалык шарттар түзүп берсек, көнгөн биздин маршрут менен жүрө берет да. Бул дагы ар бир өткөн автоунаа биз үчүн пайда. Транзиттик пайда келип турат. Андан сырткары билесиздер, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп баштады. Бул долбоор дагы чоң транзиттик бир Тажикстанга дагы баягы пайдасы тие турган бир чоң долбоор деп ойлойм. Андан сырткары Тажикстан өлкөсүн дагы бизге мындай транзиттик бир өлкө катары карасак болот. Себеби мурда Пакистандан мисалы үчүн товарларды ошол эле Индиядан, Пакистан, башка өлкөлөр чыгыш, түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнөн Пакистандын Карачи портунан алып келчү элек, бирок биздин жаман мамилебиздин айынан Тажикстанды айланып өтчү элек. Азыр мына Тажикстан менен түз өтүп, биздин Кыргызстанга түз киргенге мүмкүнчүлүк алып атабыз. Мына кече 2 чегара ачылды буюрса, ошентип бизде 5 чегара ишке кирип жатат. Анан эң жакшы жери бул жыйынтыктоочу пресс-конференция бергенде эки президентибиз да айтып кетти. Бул чегарага аябай көңүл бердик жана абдан мындай катуу тапшырмаларды бердик депчи. Ошол жерде таможнялык, чегарачылык эч кандай барьер болбосун. Фура келди, 15-20 мүнөт, кыскасы эң кыска убакытта өтүп кетсин деген аябай жакшы тапшырмалар берилди. Бул деген ошол эле бизде Ош, Жалал-Абад, Баткен облусу булар менен чектешип, ошол жана 5 чегара ошол жактардан өтөт. Мен ойлойм, бул чегара жакшы болсо, биздин мамлекеттик органдар дагы жакшы шарттар түзүп берсе, соода экономикалык карым-катнашка дагы мындай чоң жардам берет. Анан дагы белгилеп кетчү нерсе салттуу болуп, мурда эле 30 жылдан бери биз кийим-кечени аябай жакшы сатып жүргөнбүз да. Ошо кийим-кечеге да жакшы маани берсек болот. Себеби бизде тигилген, бизде өндүрүлгөн кийим-кече ал жакта аябай жакшы мындай жакшы бааланат десек болот да. Андан сырткары башка өнөр жай продукцияларын сатсак болот. Ошол эле бизде эң жакшы сүт иштетүү, сүт продукцияларын бизде аябай сапаттуу жана жакшы десек болот. Ошону сүт багытында өнөр жай продукцияларын сатсак болот. Кыскасы, мен ойлойм, потенциал өтө чоң. Биз бардык шарттарды түзүп иштешкенге мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары Соода өнөр жай палатасынын жетекчилери менен сүйлөшкөндө биздеги болуп жаткан жыл ичинде көргөзмөлөргө, ярмаркаларга активдүү катышалы деп келиштик. Анын үстүнө андан сырткары биздин да ишкерлерди алардын ушундай иш-чараларына катышканга мындай шарт түзүп берели деп ушундай жакшы сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Мурда белгилүү болгондой, мына Борбор Азияга таанылган Кыргызстандагы эки чоң базар. Бул Кара Суу базары, анан Дордой базары. Кезинде тажик ишкерлери келип аталган базарларда соода кылып, товарлар сатып алып кетишчү да. Мына ошондой соода алакаларын кайрадан жандanta турган мүмкүнчүлүктөр барбы? Бар, мына кече эле Душанбеде биздин кыргыз жаран менен жолуктук.
Анын 6 дүкөнү бар экен. Бизде жакшы брендтерди ошол жакта сатат экен. Ошол эле аял кийимдерин, эркек кийимдерин саткан 6 магазин, чоң магазиндерди ачыптыр. Андан сырткары мындай көп базарларга таратат экен. Мен ойлойм, бул жакын арада эле башталыптыр. Анан бул базар дагы мындай ачык дейт да. Ошон үчүн биздин ишкерлерди дагы тиги чакырат элек. Коркпостон, тартынбастан байланышып, биз дагы шарт түзүп бергенге даярбыз. Барып тааныштырып келгенге даярбыз. Анын үстүнө Душанбеде, негизи эле Тажикстанда бул курулуш сектору да абдан өнүгүп атыптыр. Курулуш секторунда иштеген биздин компаниялар да чакырышты, келип мүмкүнчүлүктөр бар, жакшы мүмкүнчүлүктөр бар депчи. Мен ойлойм, бул жакын арада да мындай курулуш секторундагы компаниялар да чогултуп барып келсек болот экен да. Себеби алар жакшы шарттар берет экен. Финанс каражаттары бар экен. Кыскасы, ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар экен. Эми бул мүмкүнчүлүктөр менен биздин ишкерлер менен бөлүшүп баштайбыз. Данияр мырза, айтсаңыз, сөзүбүздө белгиленип өткөндөй, расмий дүйшөмбү Бейжиңге кайрылып, ушул эле мамлекеттик сапардын алдындачы алар өздөрүнүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбооруна кошулуу ниети бар экендигин, алар кызыктар экендигин белгилеп жатат да. Бул долбоорго тажик тараптын кошулуусу Кыргызстан үчүн канчалык маанилүү? Билесиздер, мен деле сиз айткан азыр маалыматты, ошол массалык маалымат каражаттардан окудум. Тажик тарап ушул ири долбоорго кошулганына өздөрүнүн ниеттерин билдирип атышат деген ар кандай эксперт ойлор, ой пикирлер, маалыматтарды интернеттен окудум. Негизгисинен алганда, эми мына жогору айтылып кетпеди беле, тоолуу мамлекет болуп калганыбыз бир чети биздин артыкчылыгыбыз, башка жактан караганда биздин мүмкүнчүлүктөр менен кыймылдарыбыз да. Себеп башка мамлекеттерге караганда биздин кыймылдарыбыз күчтүүрөөк болуш керек, арт тараптуу болуш керек. Себеп баягы алма быш, озума түш деген отурсак мүмкүнчүлүктөр болбойт. Ошол бизди аябай кыймылдатат да, ошондой шарттар. Ошол себептен тажик тарап деле ушуну ойлоп туруп, таразага салып туруп караса керек да. Эгерде ушул Кудай буйруса Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ишке ашканда ушундай бир өзүнчө бир жаңы мүмкүнчүлүктөр транспорт, логистикага дагы, соодага дагы ачылат да. 3 мамлекеттик гана эмес, ошол долбоор менен биз мүмкүнчүлүктөрүбүз бул тарап Европа жакка ачылса, бул тарап Азия тарапка ачылып атат да. Анан ушундай долбоорго Тажикстан дагы кирип өзүнүн салымын кошо турган ниеттерин билдирсе, мен ойлоймун жаман болбойт. Өзү негизи бүгүнкү күнү Борбор Азиянын ынтымагына, бирдиктиккө алып келгенине, ушундай бир келечегибиз бир регион катары бири-бирибизди колдоп, бири-бирибиздин мамилебиз мындай улуттук кызыкчылыгыбыздын негизинде түзүлүп, сый урматтын үстүндө болуп, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтыгыбыз бекемдесе, анан кийин бир геосаясий субъект катары дүйнөдө өзүнүн орду, өзүнүн ролу эл аралык аренада тапса, анан ошондой кызматташтыкты күчөтсөк, анан болгондо дагы формат Борбор Азия плюс 1 форматта гана эмес, анан башка эл аралык уюмдар менен дагы кызматташтыгыбызды бекемдесек деген баардыгы ошондой бир максаттарга Тажикстандын дагы ушундай регионалдык долбоорлорго катышканы бул сөзсүз региондун мындай
бирдикке анан региондун коопсуздуктун күчөткөнгө мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Кошумчалап кетсем болобу? Мына мисал үчүн бул темир жолу долбоор деп атпайбызбы? Кыргызстан жылына 2 миллион тонна жүктү Кытайдан мисал үчүн Казакстан аркылуу алабыз. Темир жолу аркылуу. Өзбекстан 7,5-8 миллион тонна алышат. Тажикстан да ушундай 2,5-3 миллион сыяктуу темир жол менен алат. Бизге буюрса бул темир жол курулуп калса, биз эле 3 эле мамлекетибиз канча жылына бир 10дон ашык миллион тонна өзүбүздүн эле жүгүбүздү ташыйт экенбиз да, мисалы үчүн. Бирок бул жол Өзбекстанды эле байлабайт, бизди Кыргызстан Өзбекстанды эле байлабайт. Ал Иран, Азербайжанга чейин Туркия, Иран, Европаны мындай Европага түз чыга турган бирден бир чоң бир долбоор. Ошол эле учурда Пакистан, Афганистанга кетчү да мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына Өзбекстан аркылуу Пакистан, Афганистанга кирет. Мен ойлойм, бул долбоордун келечеги абдан чоң. Ошол жүктөрдүн баары, бирок макмалда болот деп атпайбызбы? Тиги жана колеялар узун, кыска, узун болот атпайбы? Перегруздун баары болот. Баары кызмат. Кызматтан эң көп акча келе турган бул кызмат. Ошол себептен биз Кыргызстан тарап кызматты жогорку деңгээлде жакшы шарт түзүп берсек, биз транзиттик эле потенциалыбыздан абдан көп бюджетке акча тапсак болот да. Мына глобалдык түштүк деп аталат. Ошол эле Индия, ошол эле Пакистан сыяктуу аябагандай чоң рыногу бар өлкөлөр менен эмнегедир буга чейин соода алакалары мындай жайыраак болуп келди да. Аталган темир жол долбоору мына ошол рынокту диверсификациялоого канчалык өбөлгөлөр түзүп бере алат? Албетте, бул чоң потенциал, айтып кетпедимби, чоң потенциалы бар депчи. Мисалы үчүн, майдын башында Иранда чоң экспо болуп өтүп турат. Бул жылы бир 30га жакын компанияларды алып барып келдик, алардын продукциялары менен таанышып келсин депчи. Анан Иран тараптар бизден сурап атат. Кыргызстан аркылуу жүктөрүбүздү ташып бергиле деп. Себеби алар баягы Кытайдан жүктөрдү деңиз аркылуу алышат, деңиз аркылуу 2 айда келет экен. Биз жак менен алса, мисалы үчүн, автоунаа менен алса 2 жумада. Канча убакыт алар үнөмдөп атышат да. Ошол себептен биздин унаа болсун, темир жолу болсун, потенциалы абдан чоң. Биз жолдорду мүмкүн болушунча кеңейтип, бүт мындай транзитке мындай шарт түзүшүбүз керек да. Демек, буга чейин баягы айрым бир эксперттер айтып келчү эмес беле? Кыргызстан бул географиялык туюкта турат, биздин деңизге чыгуу жолдорубуз жок, ошон үчүн экономикада ушундай алсыздык болуп атат деген сыяктуучу. Ушул нерсеге бир жаңылык кире тургандай, бир Кыргызстандын жаңы бир транзиттик потенциалын ача тургандай мүмкүнчүлүктөр бар экен да андай, Бар. Бунун алкагында Соода өнөр палатасында да мамлекеттик органдар менен көп жолугуп турабыз. Себеби ар кандай көйгөйлөр пайда болуп калат. Анан ошол эле бажы кызматы менен эртең да чогулушубуз бар. Бажы кызматы, транспорттук министерство менен анан экономика министрлиги менен ишкерлер жолугабыз. Ишкерлер өзүнүн көйгөйлөрүн айтып, маселелерди көтөрүп чыгып, ошолорду чечкенге аракет кылып, мындай жарым жыл мурун жолукканбыз. Эми дагы эртеңкиге да жолугушубуз бар. Мен ойлойм, ал жакта да мындай жетишкендиктерибизди, көйгөйлөрүбүздү, башка маселелерди талкуулаганга мүмкүнчүлүк болот. Данияр мырза, ушул маселеде бул чындыгында эле аябагандай чоң мега долбоор деп аталып келе жатат, темир жол долбоору. Бирок тобокелчиликтер да жок эмес. Себеби чоң геосаясий кызыкчылыгы бар державалар турат. Алардын чыныгы ниети, чыныгы көз карашы кандай экени дагы белгисиз азырынча. Кошуналар менен, айрыкча Өзбекстан, Тажикстан же башка кошуналар менен бир өз ара ишенимди чыңдап,
Анан ушул долбоорду толук аягына чыгарыш үчүн кандай дагы бир дипломатиялык күч аракеттер талап кылынат деп ойлойсуз? Билесиздерби, өзү негизги бүгүнкү күнү бүт тараптардан шарттар түзүлдү. Бул долбоорду ишке ашыруу гана эмес, иш башталды да, практикалык курулуш иштери башталды. Биз жаңылыктардан көрүп атабыз, мына жакынкы арада эле кыргыз тараптын курулуш иштери кандай болуп атат деп, мына борбордук телеканалдардан жаңылыктар чыккан. Өзү декабрь былтыр практикалык биринчи курулуш иштери башталды. Азыр бүгүнкү күнү бул жалаң гана биздин долбоор болбой атат да. Бул 3 мамлекетти бириктире турган инфраструктуралык стратегиялык долбоор болуп атат. Башка жол жок. Бул курулуш иштер өзү план боюнча кетип туруп, соңуна чыгып, тиешелүү иштер жасалып, ишке ашыра турган гана азыр аракеттерди жасаш керек. Анан мен ойлоймун, бүгүнкү күнү Борбор Азиянын өзү орду дагы, ролу дагы, ынтымагы дагы мындай жогорку деңгээлге тургандары баардыгын ошол ишти курулуш иштерди улантууга, анан кийин аягына чыгара турган бүт шарттарды түзүп берип атат да. Кандай гана геосаясий ал-акыбал болбосо дагы, мен терең ишенемин, бүгүнкү күнү Борбор Азиядагы өз иш аракеттери, кызматташтыгын күчөткөнү, ошондой формат 5+1 деген активдүү мындай иштеп аткандары баардыгы жакшы мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды ачып берип атат да, анан түзүп берип атат. Тоскоолдуктор же көйгөйлөр болот деген мен алысмын. Себеп биз бүгүнкү күнү Борбор Азиянын ичинде бири-бирибизге мамилелерибизди көрсөттүк. Тиешелүү салымдар бекемдөөгө кошулду. Дагы бир жолу кайталып кетким келет. Ошол эгерде Кыргызстан ушундай өзүнүн саясий эркиндигин көрсөтпөсө, бул мындай мүмкүнчүлүктөр болбойт эле. Саясий эрки бул биздин президентибиздин ниеттери, чегара маселелери тезирээк чечилсин. Ошо менен саясий тала тартыштар жокко чыксын. Анан кызматташтыгыбызды күчөтсөк, элге шарт түзүп берсек деген ниеттер мына ишке ашып атат. Ошого мен терең ишенемин, бул чоң стратегиялык долбоор катары ишке ашат. Себеп бул Кытайдан башталган, Кыргызстандан уланып атат, анан Өзбекстанда курулуш иштери бүтөт, андан нары мына жогору айтылып кеткен бир тараптан Европага жолдор ачылып атат, Кыргызстанга гана эмес, Кытайга ачылып атат дагы, башка тараптан Азияга дагы, Иран, Пакистан тармакка ачылып атат. Ошого бул глобалдык чоң эле долбоор ишке аша турган. Келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз Талдоо Тайм программасынын кезектеги чыгарылышында президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга болгон жогорку макамдагы мамлекеттик сапарынын жыйынтыктары, соода-экономикалык алакалардын жаңы багыттары боюнча бир топ талкууларды жүргүздүк. Талкууну мен журналист Кубанычбек Жолдошов алып бардым. Саламатта туруңуздар.